Адамдар эки нерсе себептүү Алла даражасын көтөрөт. Биринчиси бул жөнөкөйлүгү себебинен экен. Анткени жөнөкөйлүк бул ушундай нерсе экен. Bir adam түнү менен тахажжуд намаз окуйт экен. Бирок керелде эртең менен баштап кечке чейин күнү Кудайдын куттуу күнү орозо экен. Мына ошонун соогуна жөнөкөй адамдар жетип калат экен. Андан ашып кетет экен даражасы керек болсо. Баягы адам кысталып, кыйналып, түн уктабай, күндүз ачка жүргөн себебинен некен Алла Таала ушундай нафсин тарбиялап ушинтип анаң жетип аткан болсо, сенин жөнөкөйлүгүң, мындай айтканда простодушие деп коет, простойлугуң, кээ бирлер простой жүрсөң, мындай алсыз катар көрөт турабы? Бул нормальный эле болсоң бул деш монда бир үйрөтүп башташат го. Мындай сени алсыз катар көрөт го. Жок, бул алсыздык эмес. Жөнөкөй болуу азыркы заманда бул күчтүүлүк. Момундай аз адамдар бири-бири менен жанталашып, бири-бирине момундай жарышып бараткан мезгилде сенин жөнөкөйлүгүң бул сенин күчтүүлүгүң азыркы мезгилде. Ал эми субханалла кичинекей анча-мынча нерсең менен мындай бир дардалаңдап, деңирсип көөп кетишиң бул акмакчылык эле азыркы мезгилдечи. Көрүп атам. Байыганда адамдар эмне кылат? Субханалла жакшы тамакта, фитнес клубтарда, дагы бир субханалла мынекен бир мындай бир жоролордун ичинде, дагы бирлер субханалла дагы бир жерде отурушкан канчасын көрүп атабыз азыр.